2019-жылдын 7-8 август күндөрү Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Кой Таш айылында түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын кезектеги жыйыны өттү. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирди. Мамлекеттик комиссиянын төрагасы Жеңиш Разаков комиссия мүчөлөрүн иштин регламенти жана жыйындын күн тартиби менен тааныштырды. Мамлекеттик комиссия мүчөлөрү Кой Таш айылында болгон окуялардын себептерин жана шарттарын иликтөө боюнча 2 жумушчу топ түзүү чечимин кабыл алды. Мындан тышкары жыйындын жүрүшүндө комиссия юстиция министрлигинин маалыматын укту. Кийинки жыйында Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Орозбек Упунбаевдин, ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин, өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Намазалиевдин маалыматы угулат. Башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы башчысы камактагы Кылычбек Арпачиев жатак абакка которулду. Бул тууралуу Азаттыкка жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова билдирди. Анын айтымында Арпачиевдин иши жаңы кодекстерге ылайык кайра каралгандыктан мөөнөтү кыскарган. Жазасынын 3/1 өтөө үчүн сот аны жатак абакка которуу жөнүндө чечим кабыл алган. Кылычбек Арпачиев 2015-жылы паракорлукка шектүү катары кармалган. Ал Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдун ишин жабуу үчүн андан $100 000 пара талап кылган деп айыпталган. Бишкектеги Дайыр Асанов атындагы аскердик лицейден качып кетти делген тарбиялануучулар кайтып келди. Бул тууралуу 24 KG агенттигине башкы штаб билдирди. Маалыматка караганда, лицеисттер өз алдынча түштүк магистралга чейин узакка чуркоо тапшырмасын аткарып жүрүшкөн. Учурда алардын баары сабакта. 24 KG агенттигине жеке булак билдиргендей, качып кеткен 56 тарбиялануучу лицейге эртең менен келишкен. Тарбиялануучулар 5 сентябрда болжол менен саат түнкү 3-4 чамасында качышкан. Эртең менен кайтып келишкен. Алдын ала маалыматка караганда, алар курстун башчысын жана дагы бир офицерди кызматтан кетүүсүн талап кылууда. Аламүдүн районунун Аламүдүн айылында 20 гектар аянттагы куураган чөп күйүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Токмок шаарынын Токтогул көчөсүндө жайгашкан Көрүстөндүн аймагында 3 гектар аянттагы куураган чөп өрттөнгөн. Ысык Ата районунун Ивановка айылында 1 гектардагы куураган чөп өрттөндү. Ысык Ата районунун Киров айылында дагы бастырманын 50 чарчы метр чатыры, ошондой эле 200 түк чөп күйгөн. Учурда бул кырсыктардын себептери такталууда. Ирактагы кыргызстандык балдарды алып келүү маселеси иштелип чыкты. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун жетекчилиги алдында Ирактын пенитенциардык мекемелериндеги жашы жетелек балдарды үйлөрүнө алып келүү боюнча тийиштүү мамлекеттик органдар өз ара кызматташып иш алып барууда. Ирактан жашы жетелек балдарды кайра алып келүү жана интеграциялоо боюнча мекемелер аралык жумушчу топ түзүлдү. Жакында жумушчу топтун тийиштүү документтерди толтуруу жана балдарды Кыргызстанга алып келүү үчүн Багдад шаарына баруусу пландалды.